Тип жана анын шам чырагы. 6-бөлүм. Сени акылга келтирем. Сени жүрө турган жолуңа салам. Сени башкарып жүрөм. Менин көзүм сенин үстүңдө. Забур 31:8. Тип керебетине отуруп алып, Библиясын барактап отурган. Анын көзүнө «Сени акылга келтирем, сени жүрө турган жолуңа салам» деген сөздөр урунду. Бул дал мага керек сөздөр экен, деп ойлоду ал. Мен эми таанылгыс болуп өзгөрүүнү чечтим. Бул менин колумдан келет деп ойлойм. Ал болсо мага жардам берсе эле болду. Ушул аятты жаттап алайынчы. Ал аятты көп жолу кайталап жатты. Аят жаттаганга да көнгөн эмес эле. Мен болсо Кудайдан жардам сурайын, деди да тизелеп алып, Кудайга жөн гана өзүнүн муктаждыгын айтып сыйынды. Бүгүнкү күнгө ушинтип даярданып алып, ал ашканага түштү. Ал ашканадан мештеги отту тамыза албай, убара болуп жаткан Марияны көрдү. «Сага эмне болду, Мария?» деп сурады Тип Мариянын ачууланып жатканын көрүп. Мария болсо ага «Сенин ишиң канча?» деп жооп берди да анан «Сен эмне мынча туруп алгансың эрте эле? Башыңа чөп сындырыш керек го, деп кошумчалады. Тип унчуккан жок. Мария таң калганынан ал тургай башын көтөрүп, Типти карап калды. «Могу отундар эмне күйгүсү келбей жатканын түшүнбөйм», деп улантты ал. «Суу отундар окшойт. Кычагансып, оту да күйбөйт. Папам да ооруп калыптыр. Тура албай жатам, атаңа чай кайнатып бер» дейт. «Бул чай болсо, бир жумадан кийин кайнайт окшойт», деди да Мария ыйлап жиберди. Мария 11 гана жашта болчу. Бирок башына түйшүк эрте түшкөн башка балдар сыяктуу эле ал дагы кечкен аалып, напчып, талашып, уруша бере турган кемпирлерге окшошуп калган эле. Тип аз жерден азгырылып кете жаздады. Ал карындашын эч нерсеге эбиң жок деп шылдыңдагысы келип кетти. Бирок ал пастордун адамдар бири-бирине кантип жардам бериши керектиги жөнүндө жана Кудайдын чырагы жөнүндөгү сөздөрүн эстей калды. Тип бир аз уяла түшүп, мештин жанына басып келди. «Кел, мен жагайын. Азыр көрөсүң го, мен от тамызганды жакшы билем. Сен ага чейин чайникке суу куя бер. Бирок акырын куй, атамды ойгото албайлы. 10 мүнөттөн кийин чай кайнайт». Мария уккан кулагына ишенбей жатты. Аңгыча Тип мешке отундарды өзү билгендей кылып салып, майда чырпыктарды, кагаздарды күйгүздө эле от тутанып, отун чатырап күйө баштады. Мариянын таң калуусуна чек жок эле. Мурун жеткен жалкоо, орой, ушул бала чын эле азыр анын колунан келбеген ишти бир паста жасап койдубу? Тип дагы өзүн тааныбай жаткан. Ал бир жакшы, кубанычтуу сезимге туш болду. «Мына, от да күйдү», деди ал кубанычтуу. «Кел эми, атам менен апама тамак даярдайлы. Сен нан кууруганды билесиң да, «Билет болушум керек», деди Мария кесе. «Мага окшоп колу башыңды күйгүзсөң, сен деле тез эле үйрөнмөксүң. Кел анда, 2 кесим нанды экөөнө кууруп берип, 2 чыны чай куюп баралы. Экөөбүздөн жакшы ашпозчу чыккыда экен, Айрыкча сенден», деди Мария жеткире. Байкуш Мария. Ал кээ деле жай жооп берчү. Бирок Типтин таң калаарлык шамдагайлыгы ага да таасирин берди. Ал 2 кесим нан кесип алды. Тип идиш салган шкафты ачты. Ал жакта кир идиштер додо болуп турган эле. Ал 2 чынын алды да жууп сүрттү. «Сен бүгүн тим эле таза болуп калгансың го», деди Мария кычыктана. Тип аз жерден жарылып кете жаздады. Ал мыскылды көтөрө алчу эмес. Тип Мариянын сөзүнө жооп кайтарайын дегенде өзгөрөм деп өзүнө өзү берген сөзүн эстеди. Ал бир нече жолу терең үшкүрүнүп жиберди да унчукпай калды. Анан «Билесиңби, мен баары таптаза болсо кандай сон болмок деп ойлоп жатам». Мына баары даяр болду. 2 тууган кооз подноско машырлана карашты. Подносто таптаза тарелкага салынган даамдуу нан жана 2 чыны чай бар эле. Экөө эшиктин алдына келип, ойгонуштуу экен деп ата-энесин тыңшап калышты.
атасынын алсыз үнү угулат. Башың аябай катуу ооруп жатса керек, турбай эле койбойсуңбу? Эмне туруп алдың? Эмне туруп алдың дегениң кандай? Балдар туруп жүрсө кантип жатмак элем? Биздин үй бүгүн аларга кантип туруштук берип жатканына таң калып турам. Аларды бир мүнөт да чогуу коюуга болчу эмес эле. Бул сөздөрдү башка учурда укса Мария балким ачууланмак. Азыр ал нанга чай төгүп албайын деп алек болуп жатып, апасынын сөздөрүн укпай калды. Тип эшикти чоң ачып: "Апа, турбай эле кой, жата бер, биз сага чай алып келе жатабыз. Чай ичип алсаң, оңолуп каласың." Леви айым көздөрүн алайтып, бир подносту, бир балдарын карап, акыры "Муну ким даярдады?" деп сурады. "Мария экөөбүз", деди Тип кубанычын койнуна батпай. "Жок, балдар, сөз жок силерге, мен эч нерсе деп эле коеюн. Мындай болоору 3 уктасам түшүмө кирчү эмес", деди апасы. Анын чарчаган жүзүн жылмаюу аралады. Балдар ашканага кайтып келишти. Типке эмне болгонун Мария таптакыр түшүнө албай койду. Ал сыртка чыгып, балта таап алып, отун жара баштады. Жарым сааттан кийин отун салган үкөк жарылып, тыкандык менен тизилген отунга толуп чыкты. Байкесинин таң калаарлык жүрүш турушунун таасири менен Мария кир идиштердин баарын жууп, ал тургай үйдү да шыпырып жиберди. Тип ушул таңды өмүр бою унуткан жок. Анткени бул анын жаңы жашоосунун башталышы эле.